Мейлі, көрішкөнчө чалып тұрсаң, ұмытып қалбай. Квартира таптың ба? Сага геолокация жөнөтөм, болгон шаардын чекесинен болуп калды. Боло берет, арзаныраак болсо болду бизге. Мейли. Эгер мүмкүн болсо, сиз кааласаңыз, мен жаңылыктар кызматы менен сүйлөшүп коеюн. Сиз ошолор менен байланышып көрүңүз, Жок, бизге сиз эле керексиз. Кыскасы, Алия, мен шарайланганга макулсуңбу? Макул болбосом, сен менин жанымды туруп аласың го? Кеттик. Кеттик. Алмаз? Чынында ушул үй бекен? Ушул экен, көргөз атпайбы геолокациядан да. Рыся, ачык экен. Кирбейсиң? Айке? Эже? Бирөө бул үйдө? Брат. Байке. Биз адашып эле келип калдык бияка, кечирип коңузчу. Анын үстүнө бул келинчегим болот, менин боюнда да бар. Биз кетип береличи, Байке. Мен Шеф, келди. Ойгонгула. Тургула. Айка? Рина? Алмаз? Мына, булар да өзүнө келди. Кош келипсиңер, жигиттер. Бизди бул жакка ким алып келди? Колдорубуз байланган го? Ал сенин сурооңо биз да башыбыз жетпей отурабыз. А силер кантип келип калдыңар? Биз квартира издеп жүргөнбүз. Ушакка чакырган, ошон үчүн келдик. Квартира ушул жерден чыкты. Жок. Анда бүт баарыбыз эле чогулуптур да бул жерге. Сен кантип келип калдың, Айка? Адем мен сүйлөшүп келаткам жолдо. Анан телефон пока деп өчүрсөм эле аркаман бир кол келип туруп машинага салып кетти мени. Анан бир маалда ойлоп кеттим, ала кочунда бир жолдор экен депчи. Күйөөгө тием го наконец-то деп ойлосом, андай эмес экен. Андай болбой калды. А силер? Мага эксклюзивдүү жаңылык бар деп бир киши чалган. Анан мен дагы ишенип жолуктум ал киши менен, жолугуп сүйлөшүп атканбыз жашынакай деп. Анан бир маалда башым айланып, эсимди жоготтум. Анан ойгонсом эле бул жакта экен. Ал кишинин жүзүн көрдүңбү? Ооба көрдүм, бирок тааныбайт экенмин ал кишини. Мен сага канча жыл айтам, арги менен жол көрбө деп. Рыскелди, сен кимсиң мага? Антип айткандай. Мен сен жөнүндө ойлоном да, жол көрбөсөң арги менен. Токтогулачы. Мен могу экөөнү түшүнбөй атам. Эмне болуп келдиңер силер бияка? Биз клиентке жолукмакпыз. Саламатсызбы? Эле амансызбы? Ооба, мен. Мен артыма жүрүңүздөр. Бул жакка өтүп отуруп туруңуздар. Азыр Арген Талабекович келет. Рахмат.
Сиздерге чай, кофе, суу. Чай. Мага деле чай. Мүмкүн болсо айтып коесузбу Арген майка менен качан сүйлөшө алабыз? Арген Талайбекович азыр 5 мүнөттөн кийин келет. Рахмат. Эмнеге келдик бул жака? Өткөн жылы бул фирма менден чоң заказ алышкан. А дагы заказ беребиз деп жатышат. Азыр сүйлөшөбүз, көрөбүз. Каяка шашып? Шашкан жокмун мен. Жаккан жок бул жер. Эмнеси жаккан жок? Жакшы эле жер экен го. Мынакей сиздердин чайыңыздар. Арген Талайбекович кетип койду. Хорошо. Сонун чай экен, а? Эгерде дагы ушундай чаң заказ берип калса, дагы бир точка ачабыз. Билем өзү сенин оюң жалаң бизнес. Ошол бизнес болгон үчүн жашап жатабыз да. Эмне эле акыл үйрөтүп баштагансың чалдарга окшоп, Жаш өткөн сайын акыл керет экен да. Акыл эми келип баштады. Мүмкүн. Сага караганда үйлөндүм, балалуу болдум. Эми сен үйлөнсөк точно чал болом го. Ал. Салам алейкум. Койчу тамашаны. Турчу. Тур. Oyma da gelmesin. Hesabı vereceğim. Алло. Шеф, сиз айткандай кылдык. Хорошо, ошол жака киргизип коебуз. Ушул мезгилде мен да эсимди жоготтум. Көзүмдү ачсам, ушул бөлмөдө жатам. Мончалыктын баарын бир комнатанын ичинде чогулткан ким экенин таң калып атам. Çoğultkаны го çoğultup dur. Тиякты карасаңар. Кайра ушу шакекпи? Ушул шакектен такыр эле кутулуп алып отурбуз. Бул деген менин шакегим. Мен аны адемиге тартуулагам. А сен болсо тартып алдың менден аны. Алмаз, мен сенден адемни тартып алатырман оюм жок болчу. Адеми шакек жоготулган. Менин күнөөм ошол шакекти сакталбагандыгында болуп атат. Сен да адемиге окшоп сүйлөөчү, жоготуп алган аны деп. Мен силерге ишенбейм вообще. Алмаз адеми чындап эле жоготуп алган дейм шакекти. Мен өзүм издешип жүрбөдүм А бирок. сен болсо унчукпай эле болуп тур. Не мен келесо деп ойлоп атасың ба? Өз көзүмөн көрбөдүм колун сурап отурган. Канча жыл айтыш керек? Тамашалашып атканбыз дейм ал жерде. Тамашалашып? Шакек менен ошентип тамашалашатпы? Биз мындай болуп кетерин билген эмеспиз, Алмаз. Ошол замат Ирина да көрүп калган болчу. Ал да сага окшоп ишенбей атат. Ооба ишенбейм, Рыскелди. Ата-энемди укпай сагып барсам, сенин кылганың болсо бул. Ушундай да болмок беле. Рина, мен сага канча жолу айтам. Мен ал жерде шакекти сенден алып, ыргытып жибергем. Андан кийин шакекти тауып, мен адемиге бергем. Кийин адеми экөөбүз жөн эле тамашалашабыз деп, кийин сен көрүп калып атпайсыңбы? Демек шакек Алмаздыкы турбайбы? Алмаздын шакегин тартуулаган турбайсыңбы мага? Эми бир жагынан Алмаздыкы. Мен сага канча жолу айтам. Жөн эле тамашалашып атканбыз ал жерде. Чынын айтчы. Ал шакекти канча кызга тартуулагансың? Келесо, мен сага канча жолу айтам. Тамашалашып атканбыз дейм ал жерде. Ким келесо? Сен келесо. Анан кийин. Бошоноюн, мен сени өтүм узам. Сен мени антып коркутпа мени. Токтоп алачы жигиттер. Урушкансыбын эч пайда жок. Андан көрүп бошонуп каякта экенибизди билбейлиби? Шер, сен айтпадың беле шакек Рыскелдиники деп? Албетте айткам ошентип. Дейле сен өзүң менин жетеби бир нерсе кылганга? Конечно жетет, еще. А эмне үчүн кылбайсың? Кылбадымбы? Киного алып бардым, кафеге алып бардым. Машина менен гулять этмекпиз. Ошонун баары жетишсиз болуп атабы сага? Кино парк сейилдемеди, мен айткам.
Сен кээде кафеге чакырасың, анда да акчаң жетпей калат. Керек болсо Шакекти алмаздык экен. Мен Шакегим сага да жетти. Бул Шакек деги канча кишиге жеткен? Ооба, мага да жеткен, бирок мен аны кабыл алган эмесмин. Кабыл алып койгоң азыр ушундай нерсе болбойт эле да. Анан өмүр бою ушу шер менен кыйналып өтмөк экенмин да. Кыйналып? Кыйналмак эмессиң жаным, себеби мен сени өмүр бою карамакмын. Алло. Саламатсызбы эжеке? Рина келдиби? Жок. Түн мен уктаган жок. Эжеке, ал күнү паркта күтүп отургам. Бирок көпкө жоголду. Чыгып эле таппай калдым. Жоголгонуна өзүм да түшүнбөй калдым. Аман эле болсо экен. Ала качып кетсе деле. Алгерчи кабарын билдирет эле да. Аныңыз чын? Рыскелдиге телефон чалдыңбы? Ага чалсам малда өчүк болуп атат. Билбейм, айлам кеткенде ошонун жанындабы деп ойлоп атам да. Азыр жумушуна барып көрөйүнчү. Барып билип, анан мага жогон айтып кой, Макул эжеке. Азыр биз кыргызышканыбыз менен эч пайда жок. Ушул нерсени териштирип чыгалы. Баарыбыз ушу Шакек менен байланышыбыз бар экен. Алмаз Шакек сатып алат, Адемиге тартуулайм деп, мен жардам берем карашып. Анан Адеми мен билген боюнча Айгерим сага көрсөтөт, туурабы? Ооба, мага ресторанда көрсөткөн Шакекти. Баардык нерсе ошодон башталган да анан. Силер бири-бириңерге өткөзүп бере бербей кичине күттүрбайт белеңер, жанталашпай. Шашпай тур, сага Шакекти көрсөткөнүм менен сенде байланышың бар. Кийин Адеми ресторандан жоготуп алат. Аны сен таап аласың. Атың ким эле? Рыскелди. Таап алып анан эмне кыласың? Ооба, мен Шакекти таап алып Ринага алып барып бермекчи болгом. Ринага жолугуп, ага заказдар боюнча бирөөлөр чалган. Анан $300 дегенде мен кайра Шакекти бергим келбеди, чын айтканда. Ошондо сен акчаны угап эле менден качкан экенсиң да, Эми сен бай болсоң мен эмне кылайын? Бардыңар эле менин байлыгымды айтасыңар. Менде деле жан бар. Стоп. Азыркы мамилеңерди анан чечип аласыңар. Рыскелди, анан эмне болду? Мен шерге бердим, бул өзүнүн кызын өргөн. Ошондо мен түшүнгөнүм боюнча силер кабыл алган жоксуңар. Ооба, мен кабыл алган эмесмин. Анан Шакек кайда барат? Анын кайра Рыскелдин өзүнө алып келип бергем, Ринанын колун сурайм дегем. Мен Шакекти алгам. Рыскелди бергенен ойлонуп көрөйүн деп жооп бергенмин. Андан кийин үйдөгүлөргө алып барып апама көрсөтсөм, апам такыр каршы болуп туруп алды. Анан кайра Рыскелдиге алып барып бергенге туура келди. Эмне себеп? Себеп бирөө эле. Мен жетиммин. Мен сени качан жетим дедим? Дайыма ушул сөзгө келесиң да такаласың, Рыскелди. Мен аны өмүр бою сезип келгем. Өзүң ата-энеси жашап көрдүң беле? Мына мен билем, мен жетиммин. Менде деле жан бар. Токтот кылатчы. Өзүнүн өркүн баштадыңарбы? Мен бул окуяны толук түшүнгүм келип жатат. Рыскелди, айтчы анан эмне болду? Мен паркка ыргытып жибергем аны. Элема. Ушулар айткан сөзүнө ишенип атасың? Кое турчу, сен эле калдыңбы? Аз угал да буларды. Шакектин паркка ыргытып жибергенин укканда Адем экөөбүз издегенде барганбыз. Барсак бул экөө да издеп жүрүптүр. Эми түшүндүм. Ушул мезгилде Алмаз менен Адеми урушкан кези. Анан бири-биринен кечим сурамай. Ооба. Эртеси мен паркка барып Шакекти таап алгам. Анан Адеми да келип калган. Адеми экөөбүз тамашалашабыз деп, аңгыча эле Рина менен Алмаз да келген экен. Биз аны байкабай калганбыз. Бардык окуя ушул жерден башталып атат да.
Түшүнүктүү. Көрдүңөрбү? Ушул Шакек баарыбызга тиешелүү экен. Эми суроо жаралып жатат. Ким бизди чогултту жана ким бул окуяны толук билет? Эже, мен Бухарага келдим. Рыскелди жок экен. Милиция чабыңыз. Ой, жок. Адеми мындай ишке барбайт. Тим более ал Москвада да. Арабызда бир гана адеми жок го, анда башка кимден көрөбүз? Мындай болушу мүмкүн эмес. Мен адеми менен сүйлөшүп, эми телефонду койгондо аркаман кармап кетишти. Бул нерсени 1000 жолу айтсаңар да ишенбейм мен. Мына Алиби, сен менен сүйлөшүп жатканда ал башка бирөө менен сүйлөшүп койду. Анан сен артыңан келишти. Болбосо ал да бул жакта болмокта. Кандай болмок эле мындай? Мен өзүм аэропортко барып узатып келдим го аны. Мүмкүн, бирок сен өз көзүң менен көргөн жоксуң ал самолетко отурганын. Кече учуп кетти. Бүгүн биз бул жактабыз. Менин оюмча адеми. А менин оюмча экөөңүзсүңөр, Алмаз экөөңүзсүңөр. Неге мындай деп ойлойсуң? Себеп дегенде Рыскелди экөөңөр өчсүңөр, бул биринчиден. Экинчиден могул жерден бардыгыбызга тең Шакек тийип чыккан, экөөңдөн башкасына. Үчүнчүдөн адеми сен тыштап кеткен. Демек, Шакекти берген да мен, силерди чогулткан да мен. Эми күнөөнү бүт баары менде. Бир суроо. Силер чогултуп мен эмне кылам? Өлтүрөйүнбү силерди? Кыйнайынбы? Башыңарды бир аз иштеткилечи. А может ушунун баарын сен уюштургандырсың? Ким, менби? Эмне кылар ишим жокпу? Кылар ишиң болбосо да себебин билем, уктуңбу? Эмне себеп болуп экен? Себеби сен адемини сүйөсүң. Эмне күлөсүңөр? Мен серьезно айтып атам. Бул деген адемини сүйөт. Алмаз болсо мунун дозу болот. Алмастан коркуп баарыбызды тең чогултту. Башыбызды алат. Анан адемиге үйлөнүп алайын деп атат. Сен өзүң эмне деп жатканын түшүнүп жатасыңбы? Түшүнүп атам. Еще как түшүнүп атам. Мен девушкама колуң тийип көрсүн айтып коюм, мойнуң бурап туруп башың жулуп таштайм. Мен духум манастыкындай, уктуңбу? А балким ушунун баарын Рыскелди экөөң уруштурмасын. Кандай чекөңөр? Сен өзүң айтпадыңбы жеттимин деп? Сен эч кимиң жок. Тууган эмне экендигин билбейсиң да. Алмаз. Рина да сени таштап кетти. Шакек сени өзгөрттү да. Балким сенин оюңда да бир нерсе бардыр. Урматтуу көрүүчүлөр, кече күнү кечинде элге белгилүү болгон журналист кыз Рина Баймуратова дайынсыз жоголгон. Акыркы маалыматтарга таянсак, Нурлан уулу Рыскелди шектелүүдө. Көргөн билгендер болсо экран астындагы төмөнкү номерлерге кайрылууну унутпаңыздар. Жигиттер, эмне себептен биз кыздарды күнөөлөгөн жокпуз? Апай, биз силерди бул жерге чогултуп эмне кылмайлык? Анысын билбейм го, бирок түшүндүрүп бергилечи. Лично мени Шакекке эч кандай тиешем жок. А мен тиешең бар деп ойлойм. Эмнеге сага Шакекти бербейт да адем колун сурайт? Эмнеге сени жакшы көрүшпөйт да адем жакшы көрүшөт? А сенин жигитиң жок, сени эч ким карабайт. А Шакек болсо адемин тегерегинде эле айланып жүрөт. Сен бул жерде экинчи ролдогу адамсың. Балким ошон үчүн сен өчүң алгың келди. Алмаз, сен башың иштейби? Адем менин эң жакын курбум. Экөөбүз көптөн бери чогубуз. Окууда да бирге окудук. Бул нерсе менин оюма да келбейт болчу. Мына сөздүн баары ошондо. Канча жылдан бери адемин көлөкөсүнө чыккан жоксуң. Жана чыга алган да жоксун. Алмаз, сен такыр айнып калыптырсың. Адеми сени таштагандан бери такыр өзгөрдүң. Сен анын үйүн аңдыдың, жумушун аңдыдың, чалып тажаттың. Ошонун баарына чыдабай акыры адеми Москвага кетип калды. Мен аны эми түшүндүм эмнеге Москвага кетип калган. Балдар, бул жерде ушул так Алмаз спектакль кылып баарыбызды чогултуп алып кармап жатат. Андан көрө кой бер бизди көп сүйлөбөй. Спектакль? Ооба. Мен күнөөлөгөндөн башка эч нерсени билбейсиңер. Кое тур Алмаз. Бул жакта да эки кыз бар. Эмне себептен бизди бул жакка чогултушат? Бизде силерди чогултканга эч кандай себеп жок. Биз анда оюндар менен ойнобойбуз. Мүмкүн бар. Эң биринчи Алмаз күнөөлөгөн сенсиң. Үнүңдү көтөрүп эле сүйлөчү. Бул жерде Ринанын күнөөсү жок. Рыскелди, мен өзүм үчүн өзүм жооп берем. Керек болсо бардыгыбыздын ушул жерге чогулганда силер себепкерсиңер. Түшүнүп турам. Арабызда эң агылы сен болуп турасың. Бирок билип кой, ар бир нерсени кара таап болот. Мен аны табам. Колуңдан келсе таап ал. А сен чоң кыз. Эмне күнөөң жокпу? Жактанып турган сөзүң барбы? Ооба, бар. Мен бул жакка кокусунан эле келип калган болчумун. Могу шер сейилдеп келели дегенден. Мен адемини таанып эткенмин. Шакекти болсо бир эле жолу көргөм. Көрдүңөрбү?
Мен девушкамдын күнөөсү жок. Девушкам дебичи, тажаттым. Жан жакшы эле угуп атпайбы? Менин девушкам. Эмнеси жаман? Орусчада. Шеф, чакырдыңыз беле? Чакыргам, кезек сенде. Макул.